Кыргыз жарандарына Казакстанга ID карта менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды. Себебин Тышкы иштер министрлиги түшүндүрдү. Ал эми Кыргызстан боюнча театр филармониядан бери карантинге жабылууда. Бирок жума намазга чогулбагыла деген тыюуга муфтияттан жооп беришти. Ирандагы 20га чукул айдоочу жардам сурайт. Тамак ашы жок калгандар коңшу өлкөлөрдөн чыга албай жатышат. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Эмесе Кыргызстандын өзүндөгү кабарлардан баштайлы. Кыргыз жарандарына Казакстанга ID карта менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 8 марттан тартып кыргыз жарандары мамлекеттик чек арадан ID карта менен өтө алышпайт. Мунун себебин дүйнөгө тараган коронавирустан улам күн мурун казак тарап кыргызстандык жарандарга ID карта менен чек арадан өтүүгө тыюу салуу боюнча нота жиберилгени менен байланыштырды. Айрым жарандарга чектөө киргизилген. Бул жерде 5 мамлекет аталган: Япония, Южная Корея, Иран, Италия, анан Кытай Республикасы. Ушул айтылып кеткен мамлекеттерде бүт чет элдик жарандар эгер акыркы 30 күн ушул мамлекеттерде болсо, Кыргызстанга кирилбейт. Аларга чектөө салынган. Эгер биздин кыргыз жарандар ушул мамлекеттен келип калса, алар ошо чек ара көзөмөлүн уюштуруп жатканда чек ара кызматынан такталып, саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилет. Кийинкисин карантинге жаткызылат. Андан сырткары көп суроолор пайда болуп атат. Ошо кыргыз жарандары ID карт боюнча бул убактылуу киргизилген чектөө. Өзүңүздөр билесиңер, муга чейин бизде фактылар катталды. Ошо эле биздин кыргыз жарандар акыркы 30 күн ушу айтып кеткен мамлекеттерде болушкан. Бирок ошо Кыргыз Республикасына кирип жатканда жанакы ID карт деп коебуз, ошо менен киргенге аракет кылышкан. Ошол себептен биз ошо биздин жарандарга убактылуу чектөө киргизгенбиз. Бул арада өкмөт коронавируска каршы иш-чараларга 30 миллион сом бөлдү. Ошондой эле 500 медициналык кызматкер тартылган. Учурда өкмөттө коронавирустун алдын алуу боюнча 2 штаб иш алып барууда. Алардын бири вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын жетекчилигинде медицина жана башка тармактарда иш жүргүзсө, экинчисин Эркик Асрандиев башкарып, вирустун дүйнөгө жайылышына байланыштуу кырдаалдын экономикага таасирин тийгизүү, азайтуу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо багында эмгектенүүдө. Мындан тышкары Бишкекте Абдылас Молдубаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында 31 мартка чейин спектакль коюлбайт. Мындай чечим Маданият министрлигинин иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча буйругуна ылайык кабыл алынган. Билет сатып алгандар кайра кассага тапшырып, же кийинки айларда өтүүчү спектакльдерге кирсе болот. Ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга карантинге жабылды. Бул маалда мусулмандар дин башкармалыгы жума намазга топтолууга тыюу сала албайт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Алардын айтымында жума намаз үйдө эмес, мечиттерде жамаат менен окулушу шарт. Бул күнү мечиттерге барбагыла дегенге шарият жол бербейт. Жума күн бул мусулмандардын күткөн күнү. Ал күнү жумага келбегиле деп эч кимге тыюу сала албайбыз деген маалымат таратты. Бирок вирустун алдын алууга ислам дини каршы эмес. Жакшылыкты Алла Тааладан тилеп, ар бир инсан өзүнө сак болсо, өзүбүзгө жана мамлекетибизге жакшы деп айтылат билдирүүдө. Жаңылыктарды улантабыз. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту район аймагында митингдерди, тынчтык акцияларын өткөрүүгө 1 июлга чейин тыюу салды. Бул арада ушундай эле 8 март аялдардын тилектештигине арналган жүрүшкө Оштода тыюу салынды. Уюштуруучулар мэриядан жана шаардык милициядан тыюу салынганын айтышты. Бирок анда өкмөттүн токтому жөнүндө бир гана сүйлөм бар экенин айтышууда. Бул арада мечиттерде да жарандарды көпкө кармоо боюнча түшүндүрүү иштери болуп жатканын айтышууда. Кененирээк кийинки сюжетте баяндайбыз. Аялдардын тилектештик тынчтык маршы Ош калаасында 2017 жылдан бери өткөрүлчү. Быйыл алгачкы рет үзгүлтүккө учураганы калды. Себеби милиция дүйнөнү каптаган эпидемияга байланыштырып уруксат берген эмес. Бирок уюштуруучулар көчөгө чыкпаса да мекеменин ичинде аялдардын көргөн зомбулугун талкуулоо менен баары бир флешмоб өтөт деп айтып беришти. Анан биз мэриядан баягы
уруксат сурабай эле бир эле баягы билдирүү катты жөнөтпөсөк дагы боло берет да, өзү укугубуз бар. Анан бирок кече 4 март күнү, 5 март күнү мэриядан жана ОВДдан 2 кат алдык. Ошол ак калпак күнү жана 8 мартка карата марш күндөрү баягы тыюу салынганын билдиребиз деп бизге кат жибериштир. Ош шаардык мэриясы менен байланышканыбызда шаардагы уюмга карата эле мындай тыюу салуу каралган эмес. Башка да массалык иш-чараларды өткөрүүдөн оолак болууну көздөп жатышат. Бүт өткөрүүгө мындай уруксат берилбей жатат да. Биз дагы ошонун негизинде мындайча айтканда азыр Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө коронавирустун алдын алуу, бул да коркунуч деп айта албайм, алдын алуу максатында массалык иш-чаралар өткөрүү боюнча бир өкмөт тарабынан айтылган. Ошонун негизинде биз дагы уруксат берген жокпуз. Белгилей кетсек, өкмөт массалык иш-чараларга тыюу салган. Бирок мусулмандар дин башкармалыгы жума намазга топтолууга тыюу сала албасын айтышууда. Себеби жума намаз үйдө эмес, мечиттерде жаамат менен окулушу шарт. Бул күнү мечиттерге барбагыла дегенге шарият жол бербейт. Ошол эле учурда вирустун алдын алууга ислам дини каршы эместигин белгилешет. Элдердин жумага келишине биз тыюу сала албайбыз. Бул ар бир адам укугун чектеген окуябыз. Биз ушу менен эле жөн калбастан элдерге түшүндүрүү иштери боюнча биздин муфтият атайын бизге да тапшырмаларды берди. Мечиттерде, медреселерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз уже биз дагы. Мечиттердин дагы бүт жай намаз килемдерин бул жакында эле буйрук келди, дезинфекциялап тазалоо иштери медреселердики ушул жерде башталат уже Кудай буйрса. Республикалык штабтан чыккан буйруктун негизинде өлкөдөгү диний чогулууларды да азайтуу жана мечиттерде жарандарды көп кармабоо тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кошумча өлкөдөгү мечиттерди жана медреселерди дезинфекциялоо боюнча иш-чаралар өткөрүлөрү да айтылууда. Ильяс Анарбай уулу, Бактыгүл Мирадилова, Нур ТВ. Бишкекке Түштүк Кореянын Сеул шаарынан Алматы аркылуу келген 21 кыргызстандык карантинге киргизилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен тастыкташты. Спутник Казакстан агенттигинин жазганына караганда, Сеул Алматы каттамы менен жүргөн учак коронавирус күч алган Түштүк Кореядан 5 март күнү 197 кишини алып келген. Алардын ичинде казакстандыктардан тышкары Кыргызстан, Өзбекстан, Россия, Тажикстан жана Украинанын жарандары бар. Ал эми Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги алып келинген жарандардын бардыгы карантинге киргизилгенин айтты. Маалыматка караганда аларда илдеттин белгиси жок. Абалдары канааттандырарлык. Башка жаңылыктардан Иранда жүргөн кыргызстандык айдоочулар Тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдошту. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар коңшу өлкөлөрдүн чек араны жаап алганына байланыштуу чыга албай жатышат. Мекендештер тамагы да майы да жок калганын айтып беришкен. Азыр 18 айдоочу Ирандын Азербайжан менен чектешкен Астара шаарында турат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды өлкө аймагынан чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтышты. Учурдан пайдаланып биз айдоочуларга да кайрыла кетип элек. Азыркы күндө элчиликтер иштеп атышат. Тышкы иштер министрлиги өзлөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, эки тараптуу көрүшүүлөрдүн негизинде бул көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатышат. Элчилердин же болбосо консулдуктун өкүлдөрүнүн бара албай жаткан себеби жанагы изоляция жана ал жакта эркин жүрүү мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн. Азыр колдон келишинче буларга акча каражаты жана жакынкы аралыктын ичинде. Эми дүйнө кабарларына кезек берсек, Идлибте келишимге коюлган ок атпоо режими киргизилди. Ал эми Японияда Japan Airlines компаниясы жүк ташуучу дрондорду сынап, ал учак сынактан ийгиликтүү өттү. Ошондой эле чек ара ачылгандан бери 140 миңден ашык мигрант Туркиядан Грецияга карай өттү. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү ноябрь айындагы өкмөткө каршы акцияларды басууда кеминде 22 баланы өлтүргөнүн айтып чыкты. Бул жана башка кабарларды кийинки материалдан таанышыңыз. Идлиб шаарында келишилген аймакта ок атпоо режими киргизилди. Орусия менен Түркия түндүк тарабынан 6 километр аймакты жана түштүк тарабынан 4 магистраль трассасына чейин коопсуз тилке түзүүгө келишишти. Бул макулдашуулардын бардыгы Түркия менен Орусия лидерлеринин кече жакында эле болгон жолугушуусунун алкагында ишке ашты. Эрдоган жыйында Түркия Асадтын режиминин чабуулуна каршы жоопту сокку урууга укуктуу экендигин дагы бир жолу белгиледи. Эске салсак, Идлиб 10 жылга жакын убакыттан бери Сириянын президенти Башар Асадка каршы оппозициянын тарапташтары аракет жүргүзгөн акыркы сириялык провинция болуп саналат.
Палестинанын Газа шаарынын борборунда чыккан өрттө 10 адам каза таап, 57 киши жаракат алгандыгын чет элдик басылмалар жазышууда. Кырсык шаар борборунда орун алган Нусайрат качкындар лагериндеги өрттөн улам 10 адам мерт кетип, 57 адам оор жаракат алган. Белгилесек чоң зыян тийгизген өрт өчүрүлгөн, ал эми өрткө бир мештин түтүүнөн жылжып чыккан газ себеп болгон. Японияда Japan Airlines компаниясы жүк ташуучу дрондорду сынап, ал учак сынактан ийгиликтүү өттү. Эми учкучсуз башкарылган дрондор кардарга азык-түлүк почта аркылуу келген каттарды, керектүү буюм тайымдарды 35 чакырым аралыкка жеткирип бере алат. Жаңы жүк ташуучу дронго сыноо иретинде тирүү балыктарды жүктөп, керектүү дарекке жеткирип көрүшкөн. Ал иш-чара ийгиликтүү өтүп, эми аталган компания жүк ташуучу дрондорду массалык чыгарууга камданып жатат. Адам уурдоо, зордоп, артка кайтаруу, кыйноо жана опузалоо. Канбеке Хая бинт Аль-Хусейн мурунку жолдошу Дубайдын башкаруучусу миллиардер шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактумду ушундай беренелер менен айыптаган. Ишембиде британдык жогорку сот шейхти күнөөлүү деп тапты. Шейх Мухаммед соттун чечимин коомчулукка ачык жарыялабашын өтүнгөн. Бирок сот анын дуу арызын четке какты. Дубайдын башкаруучусу сот залында ачык жана чынчыл болгон эмес, деди сот. Шейх Мухаммед жакынкы чыгыштагы өтө таасирдүү адам. Анын башкаруусу алдында Дубай туристтеринин эң популярдуу жайына айланды. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу чек ара ачылгандан бери 140 миңден ашык мигрант Түркиядан Грецияга кайтып кеткенин билдирди. Алардын катарында Сирия, Ирак жана Ауганстан жарандары бар. Ал эми Греция бийлиги качкындарды киргизбөө үчүн колдон келген аракетин жумшап жатат. Качкындар Греция аркылуу Европа өлкөлөрүнө өтүүнү көздөөдү. Маалыматтарга караганда качкындардын 80% ашыгын жаш балдар менен аялдар түзөт. Анкара мындан ары мыйзамсыз мигранттардын агымына каршы тура албастыгын белгилеп, Европага болгон жолду ачкан эле. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү ноябрь айында өкмөткө каршы акцияларды басууда кеминде 22 баланы өлтүрдү деп айтып чыкты. Уюм буга байланыштуу бир топ далилдерди чогулткан, балдардын сөөктөрү жерге берилип жатканын чагылдырган сүрөттөрдү, видеолорду, алардын ата-энелеринин жакындарын айтып бергендерин чогулткан. Далилдерди чогултууга укук коргоочулар жана журналисттер дагы жардам беришкен. Топтогу маалыматтарга караганда 12-17 жаштардагы эркек балдар, 8ден 12 жаштагы секелек кыздар атып өлтүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Мындай окуялар Исфахан, Фарс, Керменшах, Кузистан, Курдистан провинцияларында жана Тегерандагы демонстрацияларды басуу маалында болгон. Сиздер соңку кабарларды көрүп жатасыз. Кийинки мүнөттөрдүн кыскача мазмуну төмөндөгүдөй. Ошто кайрадан студенттерден паспорт чогултуу башталды. Массалык документ чогултуу шайлоого байланыштуу дешүүдө. Бул арада Кой-Таш окуясын териштирген соттук иштер жабык өтөт. Буга чейин Атамбаевдин тарапташтары ачык өткөрүүнү талап кылган. Кыргыз футбол союзу логотипин жасоого сынак жарыялайт. Байге фондунан тышкары баалуу сыйлыктар бар. Кой-Таш окуясын териштирген соттук иштер жабык өтөт. Бул туурасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук сотунун судьясы Марат Садыков кабыл алган. Сот жабык түрүндө өтөрүн райондун соттун маалымат кызматы дагы тастыктады. Мунун себеби тууралуу кийинчерээк маалымат берүүнү убадалашты. Ошто ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттердин жапырт каттоого отургузулганы тууралуу макаласынан кийин милицияга чакырылды. Маалыматтарга караганда сотко чейинки өндүрүш боюнча күбө катары чакырылган. Студенттердин паспорттарын чогултуу бул шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн деген шек айтылууда. Бул арада өз укуктарын коргогон Ош шаарындагы студент жаштар паспорттарын жыйнап жаткан мугалимдердин аракетине нааразы болуп, Нур телеканалына даттанышууда. Окуу жайда билим алган студенттер өздүк документтерин чогултуп жатышынын себебин алдыдагы шайлоого байланыштырып жатышат. Студенттерди мажбурлаган мындай аракеттер кандай териштирилиши керек? Кабарчыбыз суроол салды. Ош шаардык кеңешине карата шайлоо башталбай жатып, ага карата мыйзамсыз аракеттер ачыктала баштады. Буга чейин бир үйгө миңдеген жарандардын катталганы тууралуу маалымат коомчулукка белгилүү болгон. Анын негизинде кылмыш иши ачылып, тергөө амалдары башталган. Бирок коомчулук мындай учурлардан сабак алчууда эмес. Анткени өзүн Ош технологиялык университетинин студентимин деп тааныштырган жаран окуу жайда шайлоо үчүн мугалимдер акча сунуштап жатканын билдирип, бирок ал жүзүн жашырып койгон өтүндү. Мен Оштодо окуйм, өзүбүздүн группабыз бар да, группабызда куратор жазып калды. Кыскасы, эртеге кимде паспорт бар болсо, 18 чыккан болсо,
паспортуңарды алып келгиле деген. Ошондой шайлоо болуп атат, паспорттарды алып атат, 1000 сомдон нагыл эле сурап атат. Эгерде паспортуңарды берсеңер, ар бир добуш, ар бир паспорт үчүн 1000 сом, 1500 сомдон беребиз деп айтып жатат деди. Аталган окуу жайда паспортторду чогултуу жана акча сунуштап жаткандыгы тууралуу маалыматты бышыктоо үчүн биз айрым студенттерге жашыруун камера менен кайрылдык. 1000 сомдон берет го адам ошо 1500 шайлоо болсо. 3000 мен берет экен, биречекке сообщи группаны ошондо. 3000 берет да. Бул убакка чейин шайлоо алдындагы мыйзам бузуулар боюнча шаардык милиция бир канча иш аракеттерди көргөндүгүн жана айрым жарандар кылмыш жообуна тартылгандыгын айтышат. Мындан тышкары шаардык милиция ош технологиялык окуу жайындагы фактыларды да иликтей турганын билдирди. Эгерде кандайдыр бир студенттерге же болбосо жөнөкөй ош шаарынын тургундарына же болбосо ош шаарында убактылуу келип калган жарандарга кысым көрсөтүлүп, ушул учетко турасың ош шаарында жана тиги же бул партияга добуш бересиң деп күч менен же болбосо акча менен сатып алууга аракет жасай турган болсо, ош шаардык ички иштер башкармалыгына тергөө кызматына кайрылса болот. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан шаарда өтүүчү шайлоо боюнча андагы жамаатка түшүндүрүү жүргүзүлгөн. Ал эми студенттерге кайрылганы боюнча так маалыматтар ачыкталса, ал кызматкерлерге катуу чара көрүлөрүн да кошумчалашты. Буга чейин бизде шайлоого карата атайын иш-чаралар, чогулуштар, жыйындар өткөрүлгөн. Эгерде ошол азыркы сиз айтып аткан нерсе такталып, аныкталган болсо, биз анда мугалимдерге сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Кандайдыр бир эскертүү берилет. Эгер ошондой көрүнүш болсо, албетте аны жумуштан четтетүү же башка бир көрүнүш иш-чаралары сөзсүз түрдө чара колдонулат. Адистер шайлоо алдында мындай көрүнүштөр бул убакка чейин да болуп келгенин айтышат. Андагы башкы максат жарышта утуп чыгуу болуп саналат. Ал эми мындай учурларда арыздануучулар укук коргоо органдарына ачык кайрылуу зарылдыгын кошумчалайт. Баягы учурунда Акаевди Алга Кыргызстаны менен, Бакиевди Ак жолу менен, Атамбаевди СДПКсы менен шайлап берген учур өттү деп мына мугалимдердин арасында деле сөз бар. Ага карабай кээде ушул административ ресурс катары ошол аракеттер болуп атат окшойт, бирок барсаң эле бизде жок, анткенибиз жок деп атпайбы. Эгерде ошол арыз менен кайрылгандар раз айтканга жараша эрдик кылсаң сүрө кыл деп ачыктап айтып, кайсыл бир факультетте же окуу жайда боло турган болсо, муну ачыкка чыгарыш керек да, бир жоопкерчиликти карап көрө турган учур келди деп ойлойм да. Ош шаарында бул убакка чейин расмий түрдө 37 миңге чукул жаран каттоого алынган. Ал эми 12 апрелде өтүүчү шаардык кеңешке карата шайлоого ат салушы үчүн 9 партия каттоодон өткөн. Таткашардан Адилет Нушанбаев, Нурньюз. Жаңылыктарды улантабыз. Кыргыз футбол союзу логотипин жасоого сынак жарыялайт. Аталган логотип расмий эмблемасы катары кабыл алынып, расмий документтерде, КФС сайтында, социалдык тармактарда жана башка маалыматтык жана сувенирдик продукцияларда колдонулат. Сынактын мөөнөтү 15 апрелге чейин. Эң мыкты 5 тизмеге кирген сынактын катышуучуларына улуттук курама команданын футболкасы жана 2020-жылкы курама команданын өз таласында ойногон беттештерге абонент берилет. Сынактын жеңүүчүсүнө $1000. Азырынча биздеги кабарлар мына ушулар. Сизде коомдо болуп жаткан окуя көйгөйдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортеру иштеп жатканын эсиңизге салабыз. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушулар. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү.